Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы өз берүүлөрүн алдыга карай улантат. Быйылкы жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Мунун алкагында президентибиз Садыр Жапаров жашыл мурас өнөктүгүн жарыялаган. Бүгүн биз ушул жашыл мурас акциясынын алкагында Баткен Токой чарбасы кандай иштерди аткарып жатат жана жаз мезгили келип малчыларыбыз тоолорго малдарын жайыттарга айдоого камданып жаткан мезгили. Бүгүн биз дал ушул жайыт пайдалануу, туура пайдалануу аракеттери жана жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга атайын конок чакырганбыз. Ахматов Нурали Нажимидинович, Баткен Токой чарбасынын башкы токойчусу бүгүн биздө конокто. Саламатсызбы агай? Саламат. Студиябызга кош келипсиз. Эмне алгач эле кепти ошол быйылкы жыл боюнча дегеле ушул жашыл мурас өнөктүгү тууралуу баштагым келип турат. Дегеле ушул өнөктүктүн алкагында сиздер бул убакка чейин канча түп, канча даана көчөт отургуза алдыңыздар жана кандай көчөттөрдү отургуздуңуздар? Бүгүнкү күндө биз 10 гектар жерге саксабул уругун сээп койдук. Бул уруктан сепкенибиз биз орточо жакшы деген неме үчүн 6000-7000 даана көчөт чыгат. Ушундай көчөт чыга турган кылып уруктардын ашыгы менен сээп койдук. Андан тышкары 10 гектар жерге токой бөлүмдөргө баягы селлик жайлоосуна, Карабулак, анан Аниген жайлоолоруна 10 гектар жерге арча көчөтүн отургузабыз. 6000 даана ошондо 6000 даана көчөт отургузабыз. Мындан тышкары Баткен районунун мекеме ишканаларын, айыл өкмөттөрүн ийне жалбырактуу көчөттөр менен камсыз кылып атабыз. Сураган, заказ кылгандарын берип атабыз. Камсыз кылып жашылдандыруу үчүн отургузуп атышаттар. Мектептер алып атышат, детсадтар алышты, балдар бакчасы алышты. Мэрия алып атат. Ушулардын баарын камсыз кылып темек кылып атабыз. Андан тышкары 16 апрель күнү жашыл мурас коомунун Бишкектен студенттерди алып көпчүлүк болуп келишет экен. Буларга биз 6000 даана арча көчөтүн даярдап бир күн мурда жерлерине жеткизип беребиз. 3 багытта бөлүнүшүп 6000 даана арчаны отургузушат ошо 16 апрель күнү. Чоң рахмат. Мындай жакшы жашылдандыруу иштерине бир топ жакшы алгылыктуу иштерди аткарыпсыздар. Дегеле айтсаңыз, өткөн жылдарга салыштырмалуу бул жылы көчөт отургузуу кандай жүрдү? Анын санын көбөйттүңүздөрбү? Дегеле ушул мынакей дүйнөнү азыр көйгөйгө салып жаткан ушул климаттын, экосистеманын бузулушу болуп жатат да. Анан бул багытта сиздерде жыл сайын эле кандай иштер аткарылып жаткан? Дегеле ушуну кантип сактап калсак болот? Климаттык туруктуулукту, экосистеманы. Бизге буга чейин деле план боюнча жылына 20 гектар, 40 гектар эгип келе атабыз. Жылдан жылга көчөттөрүбүздөн көбөйүп жашылдандыруу боюнча биз жылына ушул 6000ден 20000ге чейин көчөттөрдү отургузуп атабыз. Быйыл Кудай буйрса эртеңки ошол өзүбүз да отургузуп атабыз, студенттер да отурганда ушул өзүбүзгө берилген планды толук аткарабыз. Мынакей отургузуп жатасыздар, дегеле ошону мындай көктөп кетүү, андан ары дагы жашылданып, жашап кетүүсү үчүн дагы кандай аракеттерди көрөсүздөр? Анан туура айтасыз, эң негизгиси ушул биз арчаларды тоолорго тиккенден кийин ушул мал жандыктарынан сакташыбыз керек. Ошон үчүн бизде эми мындайчасы айтканда экономикабыз жетишпейт. Ошол биз тиккен 10 гектарды өзү корголоп, мындай зым тартабыз, мындайчасы айтканда королоп тосушубуз керек да. Ошол жагыга биздин средства жетишпейт. Но бирок ошондой болсо дагы аракет кылып, токойчуларыбыз ошо малдарды тиккен жерибизге киргизбешке аракет кылып карап атышаттар. Айтсаңыз, эми ошол дарактарды, отургузулган тоолордогу ийне жалбырактуу жана башка дарактарды кээ бир учурда кыйып кеткен жарандар дагы кездешет да. Бул багытта сиздердин токойчулар жетишеби? Анан кыйып кеткен учурда кандай чараларга барасыздар? Кандай чараларды көрөсүздөр?
мындай учурлар эми башынан айтсам, бул сайыз жоголгон мезгилдерде кичине күчөп калды эле. Азыркы мезгилде элибиз да түшүндү, арчаны кыйбаш керек экенин билип, мына даже малчыларыбыз чыкканда такыр арчалар кыйылбай калды. Өздөрү бул жактан тал, теректерди гана кесип барып атат. Бүгүнкү 2 жылдан бери арча кесүү такыр токтоду десем болот. Себеби арчанын баалуулугуну карап элдер да түшүнүп калышта, кыйышпай калды. Анан отун андай нарушение кылып калышы мүмкүн. Буга өкмөтүбүздүн 224 токтому бар. Ошону менен айыппул салабыз. Эми ушул Баткен Токой чармасына кармагында канча жер аянты бар? Анан деги эле ушул климаттык шартка бизге кандай бактарыктарды отургузуу ылайыктуу болот? Бардык региондордун өзүнө жараша гана көчөттөр тигиш керек да. Мисал үчүн алсак, түндүктө мына Ысык көл областы, Нарын областарында жалангана мына ине жалбырактуу деп коет, эл тяншанский өсөт. Биздин мына түштүк жагыбызда Оштон баштап, Ош лескосунда мына Кадамжай району, Баткен, Лелек райондорунда бул арча. Анан мен понедельник, вторник Ошко семинарга барып келдим. Ушунда да климаттын өзгөрүү боюнча айттылар. Мында кайсы дарактар кислородду көбүрөөк бөлүп, мындай тазалыкты сактайт дегенде эң биринчи орунда арча турат экен. Ине жалбырактууларга караганда ошол биздин арча көчөтүбүз көбүрөөк кислород бөлүп чыгат экен. Өзүнө көмүр кычкылтек соруп алып, тазалап, ошол кычкылтекти көбүрөөк бөлүп чыгат экен. Ошон үчүн климатта жылына мындан ары эми бизде бул Европадан келип атат экен да, бизге карап неме ушул көчөттөр тигип, ушу кислород менен тазалаш үчүн. Ошону эми бул программа иштеп кетсе, биз жаланган арча менен заниматься этип калабыз го дейм. Себеби кислород тазалаш үчүн бизге ылайыктуу шарт арча өскөндөн кийин арча гана тигип калабыз го дейм. Демек ушу арчаны көбөйгүүнү сунуш кылат элеңиз, эми айтсаңыз, мынакей учурда жаз айлары өкүм сүрүп, мына малчылар тоолорго, жайыттарга малдарын алып чыкканга камданып жаткан мезгили, деги эле кайсы убакыттан баштап алып чыгышы керек алар? Биздин Баткен районунун администрациясы башчысы акимибиздин буйругу чыкты, Журабековдун 10 апрелден баштап жакынкы жайыттарга дейбиз. Бул эми кыштактан алыс эмес жерлерге чыгарып неметип турса болот да. Анан 1 майдан ыргалдуу жайыт деп коебуз, ортоңку зонадагыларга чыгарып чыгарсак анан болот. Анан 20 майдан баштап алыскы жайыттарга уруксат берилген буйругу чыкты. Биз аны өзүбүздүн иштеп туруп, өзүбүздүн Токой чарбанында жерлерин ошентип чыгарууга буйрук даярдап чыгардык. Ал себеби мындай кылып бөлүштүрбөсөк, малчылар жылың эле эртерээк чыгып алышат да. Себеби чөптү өстүрө койбойсуздар. Малдын баягындай сапаттуу деңгээлде тоюшуна неме болуп, тоскоолдук жаралап калат да. Эрте чыгып алса, чөп өскөнгө чейин чыгып алышып жүрдүлөр да. Ошол чөп жакшы чыгып алганга чейин ушундай тартипти сактасак өтө жакшы болот. Себеби анан малчылардын өздөрүнө да жакшы болот. Чөп тоют жакшы даярдалат го дейм. Анан эрозияга учуратпоо үчүн бизде бөлүнгөн чоң малдардын, кичи майда малдардын немеси бар да, сыйымдуулугу. Мисал алсак, майда малдар 1 гектардан 4 баш, 25 сөтүктөн тууру келиш керек да жайытта. Анан чоң мал падалар мындайча айтканда 60 сөтүктөн, 1 гектар 20 сөтүккө 2ден гана пада чыгыш керек да. Ушундай биз малдарды чыгарганда ошо жайыттын гектарыны эсептеп туруп, ушу гектарына ошол жанакындай сыйымдуулукту караштырып чыгарышыбыз керек. Андай болбосо деградация болуп, жайыттардын немеси бузулуп кетип атат. Биз келечекте Кудай буйрса ушу сыйымдуулукка жараша чыгып туруп, малчылардан бир кичинекей жерге көбүрөөк алып чыкпай, ошо сыйымдуулугуна жараша алып чыкканга азыркы бүгүнкү күндө бардык
токой чарбанын кызматкерлери түшүндүрүп атышат жерлерде. Анан сыйымдуулугуна жараша алып чыгат деп калдыңыз. Анан ошол бардык малдарга, ошол мал башына жайыттар жетиштүү болобу? Анан бөлүп алып чыкканда жетиштүүбү? Жетише турган биздин райондо камсыз кыла турган жайыттарыбыз жетиштүү. Бирок мындайда алыскы жайыттарда мындай көбүрөөк чыгыш керек. Биздикилер өздөрү чыккан жерге үйрөнүп алышкандан баягындай малчыларыбызды туура түшүнүп аларда ошого жараша алып чыгыш керек. Көбүрөөк алып чыгып алышат да, өздөрү мындай кийинки жылдарды ойлошпайт да. Кийинки жылдарды ойлоп ошо сыйымдуулугуна жараша малдарды малчыларыбыз алып чыкса өтө жакшы болот. Бирок биздин Баткен районунда жайыт жетиштүү эле санда. Мынакей жогоруда жакшы айтып калдыңыз. Илгертеден ата бабаларыбыз мал жандык менен күн кечирип келишкен. Анан ошондо ушундай бир тажрыйбалар болгон. Алар жайыттарды которуштуруп пайдалануу, кышкысын кыштоого, жайкысын жакада калып туруп, кийинки жылы ошол жайыттарды которуштуруп, анан кийин айдап жайыттарды сактап калышкан да. Бул багытта. Эң туура айтасыз, ушул которуу жолдору бир капчыгайды мисалга алсак да, бир жыл жаап туруп, кийин башка капчыгайга жылдырып ошентсек болот. Биздикилер баягы үйрөнүп калган, адатка өтүп алышканда, ошол жерге чыгышым керек ошол. Анан дагы бир биздин салтыбыз бар. Башка бирөөдү кошуп туруп, биз мына жерде жаап атабыз десек, сразу наркы зонадагы башка айыл өкмөттүн немелери, жайыт комитеттери баткырбай неметиши мүмкүн. Ушундайлар болуп атат да. Өзү туура айтасыз, негизиден ошентиш керек. Жылына бир капчыгай жайыттарды чыгарбай туруп, кийинки ушинтип алмаштырсак өтө жакшы болот. Эми мен ойлойм, келечекте ошондой болуш керек, кылышыбыз керек. Ошо жайыттарды эрозияга, деградацияга учуратпоо үчүн. Бул багытта ошол малчыларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздарбы? Жайыт боюнча мына февраль айларында семинарлар болуп атат. Ушундайларда биз жайыт комитеттери менен чогуу сүйлөшүп, ушинтип жерлерде малчыларга түшүндүрүп атабыз. Анан мындай малчылар өкмөттөргө барганда да малчылар ушул суроолорду көп берет, ошондо түшүндүрүү иштерин айтып атабыз. Эми жайыттардын абалы кандай болууда бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө негизиден айтпадымбы, жакынкы жылдардан бери жакынкы жайыттарга малдар өтө көп чыга баштады. Баягы чөптү тез эле эртерээк утуп алып, августка жетпей, ой, чөп калбай калды, түшүшүбүз керек деген ушундайлар болуп атат. Ошон үчүн биз жанакыны тыйып, кичине кечирээк чөп жакшы чыгып алганга чейин уруксат бербей карап турсак, мындайчасы айтканда акимчиликтен шлагбаум уюштургула деп ошентип буйругу чыккан, ошолорду уюштуруп катуураак кармасак, негизден жайыттар жакшы эле болуп калат. Ошол убагында чыгышсалар. Анан жанакындай ошол гектарына карап ылайыктуу гана малдарды алып чыгып турсалар. Эми ошол жайыттарды дагы карап, жашылдандырып, анан аны зыяндуу бадалдардан, зыяндуу чөптөрдөн арылтуу багытында дагы сиздерде иштер жүргүзүлөбү? Бул багытта кандай? Мындайлар туура алыскы жайыттарда анча деле байкалбады. Мына ортоңку ыргаалдуу жайыттар деп коебуз. Ошолордо баягындай тикенектер же болбосо ушундайлар басып кетип аткандар болуп атат. Аларды жулдуруп неметишибиз керек. Бул баягындай малда жакындай элбей турган тикендер баскан жылдар болду. Бирок азыр азайып деле калды алар тикендер. Эми ушул райондор аралык баягы жайыттардын чек араларын аныктап, тактап алынганбы сиздерде негизи чек аралар? Жайыт комитеттери түзүлгөндөн кийин ар бир өкмөттүн жайыт комитеттеринин карталары чыгып, биздин Токой чарбаныкыны бизде Бишкекте мамлекеттик ишкана бар. Токой чарбанын баягындай карталарını түзүп, гектарларын чыгарып, анан баягы запасыбызды канча арча өсүп турат, запасты чыгарып бере турган ишкана бар. Ошолор биздин карталарды азыркы күнгө чейин бүтүрүп берген. Туура эле башында болду жайыт комитеттери менен баягындай талаш тартыш андай. Азыр уже көп жылдан бери иштеп калдык, уже бардыгы чек аралары такталып билип эле калды. Эми анан мындай болот экен,
баягында жайыт комитети алмашса же бизден бирөөлөр алмашса ошондо кичине наркындап эркиндеп болуп кетет. Бирок ошо карта боюнча андан тышкары мына госрегистр гипроземдер менен такташтырып ал жаңы киргенде апарып мына буягы силердики, буягы Токой чарбаныкы, буягы бул өкмөттүкү, наркы өкмөттүкү деп ушундай неме этип такташтырып азыркы күндө жакшы эле жайыт комитеттери менен. Мынакей айтсаңыз, мына Баткендин дагы бир өзгөчө символу болгон Айгүл гүлү. Мына жакынкы күндөрү ал ачылуу алдында дагы турат, гүлдөр ачылып, ошо туристтердин келет. Бул багытта ушул Айгүл гүлүн коргоо, аны көбөйтүү багытында дагы сиздерде кандай иштер жүргүзүлдү, кандай аракеттер болуп жатат? Айгүлдү коргоп жана көбөйтүү үчүн бул Айгүл гүлү өзү СССРдин мезгилинде эле Кызыл китепке кирген. 1978-жылы СССРдин Кызыл китебине. 2004-жылы биздин өзүбүздүн Кыргызстандын Кызыл китеби жаза баштаганда ошол Кыргызстандын Кызыл китебине дагы кирди. Мына Айгүл гүлүн дебелетпей сактоо менен көбөйтүү боюнча мына өзүңүздөргө белгилүү азыр тостук, бир жерден ход кылдык. Ошо ход менен чыгып, эми Кудай берип лестницабыз мындай тепкичтер менен чыгып түшө турган кылалы деп атабыз. Ал мындай средства жетпей токтоп калган. Бул азыр быйыл тоолор жылы болуп проектке карашып атасыздар. Биз эме таап калсак, ошо проекттерден таап калсак, ошо тепкичтерди айланып түшө турган кылып бүтүрөбүз Кудай буйрса, ошондо дебеленбейт. Анан Айгүл гүлүнү уругудан питомник кылып себеп койгонбуз. Өзүңүздөр барганда киргенде Айгүл гүлүнүн сол жагында турат. Ошолорду тепкичтердин алдына көчүрүп тиксек, ошо жерден келген туристтер, кол коңшу мамлекеттерден келгендер көрүп, сүрөткө түшүп кете берсе боло турган шарттарды келечекте түзгөнү жатабыз. Анан баалары боюнча айтып койсом, 7 жашка чейинкилерге эми жөн эле ход кылдык. 7 жаштан 16 жашка чейин бул негизинен окуучулардын немеси болот. 20 сом, анан 16 жаштан жогоркуларга 50 сом, анан чет өлкөдөн туристтер келсе, аларга 100 сомдон деп антимонополия менен макулдашып бааларын бекиттик. Чоң рахмат. Эми сиз ушул атайын адис катары айтсаңыз, ушул тоолордун дегели экосистеманы коргоо, туруктуулукту камсыз кылуу боюнча мына өлкө башчысы дагы кайрылуу жасап, бир мынча түп көчөт отургузулуш керек деп. Бизде көбүн эсе карасаң, ушул жөн эле бош жаткан жерлер, там аркасына дагы көчөт тикпеген жарандарыбыз бар да. Бул жаатта сиз адис катары кандай кеңеш берет элеңиз жарандарга? Эми бизде азыркы Кыргызстаныбызга караганда көчөткө, жерге жакшы эле кызыгып калды, жакшы эле эгип атат. Сиз айткандай бар эми анча-мынча да, азыраак мен мындайчасын айтканда бир 10-15%-тен ашпаган гана тикпесе, бүгүнкү күндө бардыгы көчөттөргө кызыгып, мына огороддоруна көчөт, даже үлүш жерлерине көчөт кылгандар бар да. Биз болсо Токой чарбанын тоолорго жылына планыбыз келет, планыбызды аткарып жүрөбүз. Бүгүнкү күнгө чейин планыбыз аткарылбай калган жок. Кудайга шүгүр 100%, 100%дан ашырып көчөттөрдү отургузуп атабыз. Эми жумуш болгон жерде көйгөй болот, жетишкендик болот дегенде, сиздерде кандай көйгөйлөр болуп жатат, жана аны чечүү жолу аракеттери кандай болуп жатат багытта дагы? Эми бизде эң биринчи көйгөй туура эле Баткенде эле сүйлөсө чек араны сүйлөбүз. Ошон эң алыскы жакшы жайлоолорубузга Кишемиш, Чуурган баба, Керевшин зоналарына биздин Тажикстан Республикасынын анклав оругу аркылуу өтүлүп аткан ушу жанакындай чыр-чатак чыкканда биринчи эле жол тосулуп калбайбы? Ошол мезгилде токойчуларыбызга да, малчыларыбызга да, өкмөттөгү элдерибизге да кыйын болуп калып атат. Или мал чыккан мезгилде болсо, алар келип кетиши баягындай коркунучтуу болуп калып атат. Или мал чыкканга чейин болсо, малды токтотуп турууга ушундай неме болуп, ушул чек ара маселеси дагы эле бизде ушундай неме болуп атат. Эми алдыдагы иш пландарга, иш мерчемдерге дагы токтолуп кетсеңиз да. Биздин өзүбүздүн иш пландары боюнча
Biz negizинен ошо жылына 20 гектар 20 гектардан 40 гектарга чейин планыбыз келет. Ошону дайым аткарабыз. Анан мындан тышкары питомник эгебиз. Бүгүнкү күнгө 15 сөттүк жерге питомниктерди эгип койдук. Биздики основной жана айткандай эле ийне жалбырактуу, арча, можжевельник, туя деген көчөттөрдү. Эми башка көчөттөрдү кылсак да болот. Биздин токой чарбабыздын аймагында, территориябызда суулуу жер жок болуп атат. Мына түздүк баткен жактардан жерибиз жок. Биздики жалаң гана тоо таш болуп калгандыктан ошон үчүн бир гана ошол ийне жалбырактуу көчөттөрдү өстүргөнгө басым жасап калдык. Себеби планыбызда бир жагынан аткарабыз, анан шаарыбызды, райондун мекеме ишканаларын, мектеп, детсадтарды жашылдандыруу үчүн ушу ийне жалбырактуу көчөттөрдү тигип, ошолорду камсыз кылып берип атабыз. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип атат. Ушу көрсөтүүнүн соңунда телекөрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо, кеп кеңештериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Жакшы болот. Биринчи эле ушул Айгүл гүлүнөн баштасак болот. Жанагы айткандай баалары ошондой. 7 жаштан 16 жашка чейин 20 сом, 16 жаштан жогоркуларга 50 сом, анан чет өлкөлүк туристтер, жарандар келип калса 100 сомдон киришет. Эми районубуздун элинен суранар элем, ушул барганда үзбөй же баягы көрсөтүлгөн жолдон чыгып дебелебей да көрүп, алдынан эле жакындан сүрөткө түшүп кайтсалар болот. Бизде эми окуучулар чыгат экен, башка ушунчалык токойчулар караганга болбой, адам көп чыкканда баягындай дебелеп, ошентип тепсеп кетип атат да. Ошого аяр мамиле жасап, ушул барган гана көрсөтүлгөн жер менен басып, сүрөткө түшүп, анан кайра түшсө, ушуларга немет. Телекөрүүчүлөрдө ушундай суроо жаралып калышы мүмкүн. Ушул Айгүлгүлгө кирип аткандагы акча кайда жумшалат деп, ал ошол эле Айгүлгүлдүн инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалса керек менимче. Ооба, туура айтасыз. Айгүл гүлүнүн өзүнүн эле инфраструктурасын жакшыртууга жумшайбыз. Ал жерде жанакындай айткандай ал жерге баргандарга шарт түзүш үчүн ошолорго, анан мына Айгүл таштын көз актин эле бүтүрүш үчүн азыр көз регистрге 230 000 төлөшүбүз керек экен. Ошондой жерлерге эле Айгүлдөн түшкөндү которуп койсок, анан калганы бакыра берет экен. Каяка жумшадыңар мынча акчаны деп. Ушундай өзүнүн жараша документация, анан мындайчасы айтканда өзүнүн инфраструктурасын жакшыртууга жумшап атабыз. Андай немелерди курууга. Чоң рахмат, Нурали Нажимединович, убактыңызды бөлүп, телекөрүүчүлөргө маалымат бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Эзелтеден Манас атабыздан калган жети осуятта айтылгандай, жаратылыш менен аяр мамиледе болуу. Деги эле биз жаратылышка аяр мамиле жасоо менен жана ушул айлана чөйрөнү көрктөндүрүү менен биз өзүбүздүн абалыбызды тазалап, ушул жаратылышка дагы, коомго дагы пайда келтирген болот элек. Албетте биргелешкен аракет гана мыкты натыйжа берери талашсыз. Көрсөтүүнү мен Бирмет Манасов алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандыкта көрүшөлү.